Жарнама жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамы долбооруна карата жалпылай айтсак, бүгүнкү күндө бул жарнама терс таасирлерин азайтуу жана анын оң потенциалын пайдаланууну максималдаштыруу үчүн жоопкерчиликтүү жөнгө салууну талап кылган социалдык экономикалык курал. Сунуш кылынган мыйзам долбоору жарнаманын айрым түрлөрүнүн өзгөчөлүктөрүн карайт. Алар заманбап реалдуулукта тез арада мыйзамдык жөнгө салууну талап кылат. Акыркы 10 жылдыкта табигый жана техногендик кырсыктардын саны бир кыйла өстү. Анын ичинде терс социалдык көрүнүштөрдүн, психологиялык көйгөйлөрдүн саны көбөйдү. Алар үчүн адамдар психологиялык кызмат көрсөтүү түрүндө чечүү жолдорун издеп, ошол эле учурда психология багытындагы тиешелүү билими жок адамдардын кесипкөй эмес жардам алып жатышат. Психология гуманитардык илимий тартип. Адам психикасы изилденген илим. Башкача айтканда, бул адамдын психологиялык абалын изилдөөгө илимий ыкма. Кыргыз Республикасынын жарандарын ар кандай психологдордун кызмат көрсөтүүлөрүнө көбүрөөк кайрыла башташты. Алардын кызмат көрсөтүүлөрүнүн тизмегине гештальт терапия, гипнотерапия, психофункционалдык блокировка жана адамдын психикасын түздөн түз оң жана терс таасир этүүчү жаңы киргизилип жаткан психологиялык кызмат көрсөтүүлөрдүн башка түрлөрү кирет. Психологиялык жардам психиатриялык жардамдан айырмаланат, анткени ал медицина чөйрөсүндө тиешеси жок. Буга ылайык кесиптик ишти жүзөгө ашыруу үчүн психолог медициналык квалификацияга эмес, атайын билимге ээ болуш керек. Бирок учурда тиешелүү кесиптик даярдыгы жок. Курс, тренинг жана консультация сыяктуу психологиялык кызматтарды көрсөтүп, адамдардын санынын өсүүсү тенденциясы байкалууда. Натыйжада психологиялык кызмат көрсөтүүлөр рыногу көп сандаган компетентсиз адистерге толуп баратат. Мындай кызматтарды көрсөткөн адамдар көбүнчө маалыматтык, телекоммуникациялык түйүндөрдө, тактап айтканда, социалдык тармактарда өздөрүнүн кызмат көрсөтүүлөрү жөнүндө жарнаманы таркатышат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын 24-жылдын 12-январындагы номер 12 мыйзамынын 20-беренесинин 2-бөлүгүндө медициналык иш менен алектенген жеке жана юридикалык жактарды аккредитациялоо министрлер кабинетинин тарабынан аныкталган тартипте медициналык жардамдын сапатын жакшыртуу максатында жүргүзүлөт деп көрсөтүлгөн. Психологдун кызматын көрсөтүү, ар кандай психологиялык дарылоо терапиясын жүргүзүү дагы медициналык кызмат болуп саналат. Ушул себептен квалификациясыз психологдордун кызматына кайрылган адамдардын психологиялык жана психикалык ден соолугуна зыян келтирүү түрүндөгү кайтарылгыс кесепеттердин алдын алуу үчүн жарнама жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 16-беренесинин 7-бөлүгүн толуктоо сунушталууда. Ошентип, психологиялык кызматтар адамдын жеке жашоосунда жана эмоционалдык абалына терең кийгилишүү менен байланыштуу болгондуктан, жогорку билимдүү жана лицензия менен камсыз кылынган кесипкөй адистер жана көндүмдөрү талап кылынат. Кесипкөй эмес адамдар шарттарды туура эмес аныктоо же туура эмес дарылоо ыкмаларын колдонуу менен кардарларга зыян келтириши мүмкүн. Ошондой эле купуялуулукту сактабоо же кардарлардын манипуляциялоо сыяктуу этикалык стандарттарды бузуусу мүмкүн. Кесипкөй эмес адамдарга өз кызматтарын жарнамалоого уруксат берүү психологияга илим жана кесип катары ишенимди кетирет. Бул квалификациялуу адистердин эмгегинин девальвациясына алып келиши мүмкүн. Ошондой эле мындай кызматтардын жарнамасына көзөмөлдүн жоктугу алдамчылыктын жайылышына алып келиши мүмкүн. Квалификациясы жок адамдар кардарларды адаштырган псевдоилимий ыкмаларды же татаал көйгөйлөрдү тез оңдоолорду сунуш кылышы мүмкүн. Көптөгөн өлкөлөрдө тиешелүү окутуусуз жана лицензиясыз психологиялык кызматтарды көрсөтүү мыйзамсыз. Мындай кызматтарды жарнамалоо сыяктуу иш-аракеттерди жайылтууга жардам берет. Коомдук талкуунун жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын жараны Жакыбалиевадан 25-жылдын 17-мартындагы мыйзам долбоорунун 1-беренесинде 3-абзасына же кошумча кесиптик билим берүү деген сөздөр менен толуктоо сунуш келип түшкөн. Бул сунуш эске алынды. Урматтуу кесиптештер,
коомдук талкуунун дагы бир келип түшкөн бир сунуш. Бул Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 22 беренесине ылайык мыйзам долбоорунун коомдук талкуунун өткөрүү максатында Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинде бул сунуштар баары кабыл алынды. Эч кандай кошумча каражатты талап кылбайт. Мыйзам долбоорун ошол биринчи окуудан колдоп бериңиздерди суранабыз.